Мугалим жан дүйнөнүн түзүүчүсү, баланы жаркын көрүп сүйүүчүсү, мындай күч касиети болбой калса, милдетин аткарууга келбейт күчү дегендей, мугалим ардактуу кесип. Анткени мугалимдер жашоодогу эң кымбат баа жеткис кесип ээлери. Мен Маматкалык кызы Мээргүл Каракулжа районуна караштуу Кеңеш орто мектебинин башталгыч класс мугалими болуп эмгектенем. Мугалим бул мөмөлүү бир дарактай, тамырында билим суусу аккандай, табиятты жаш муундарга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай. Башталгыч класс бул билимге жаңы гана кадам таштап, өсүп келе жаткан жеткинчектер. Башталгыч класста алган билимдери азыркы жашоосуна гана эмес, эртеңки келечегине да керек болооруна ишенем. Ошондуктан элибизде билимдин башааты башталгыч класс деп бекеринен айтылбаса керек. Бул фундаментти түзүү ар бир жетишкендиктерге жол ачуучу этап. Ар бир наристе өзүнчө бир аалам. Алардын мүнөзү, табияты, жөндөмдөрү ар башка. Ошонун баарын эске алып, мен ар бир окуучунун кулк мүнөзүн түшүнүүгө аракет кылам. Бул сапат окуучуга дем берип, сабакка болгон кызыгуусун арттырып, классымдагы окуучулардын баары аракетчил, көп нерсеге кызыгышат. Мен алардын дагы да болсо кызыгуусун арттыруу максатында ар бир өткөн сабагымда жаңыча усулдарды пайдаланам. Менин милдетим балдарга билим гана бербестен, аларды улууну урматтоого, кичүүнү ызаттоого, мекенди сүйүүгө, улуттук баалуулуктарды баалай билүүгө тарбиялап, жеке өнүгүүсүнө көмөкчү болом. Менин билим берүүдөгү максатым окуучулардын функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүү, алган билимдерин турмушта колдонууга үйрөтүү. Заманга жараша технологияны колдонуу да функционалдык сабаттуулукка жардам берет. Компьютер, планшет, мобилдик аппараттардын жардамы менен балдар маалыматтарды тез жана натыйжалуу ала алышат. Мен сабагымда интерактивдүү куралдарды колдонуу менен ар кандай кызыктуу оюндарды уюштуруп, видео материалдарды колдонуп, сабакка болгон кызыгуусун арттырууга аракет кылам. Окуучулар топтордо, жуптордо иштеп, бири-бирине көмөк көрсөтүү менен өз билимдерин баалай да билишет. Максат менен эмгек чырмалышканда адам бардык мүдөөсүнө жетет демекчи. Мен сабагымда түрдүү көрсөтмө куралдарды колдонууга аракет кылам. Мугалим тынымсыз окуп турбаса, ал мугалимдиктен калат деп айтылгандай, биз сабагыбызда эски салттарды гана пайдаланбай, өз билимибизди өркүндөтүп, тынымсыз изденип, ар бир сабагыбызда жаңылык жаратып, заманбап сабак өтүүгө аракет кылуубуз керек.